Кыргыз Республикасынын президентинин мамлекеттик башкарууга маалымат технологияларын киргизүү саясатынын алкагында Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан укук коргоо блогунда автоматташтырылган маалымат системаларын ишке киргизүү жана аларды колдонуу чөйрөнүн кеңейтүү боюнча максаттуу иш жүргүзүлүп келүүдө. Мындай системалардын бири укук бузуулардын бирдиктүү реестри. Учурда башкы прокуратура тарабынан укук бузуу жөнүндө иштер боюнча көрүлгөн чаралар, айыптардын өлчөмдөрү, карыздар, айнектерди караңгылатууга уруксааттар жана башка ушул сыяктуу укуктук кесепеттер тууралуу кеңири маалымат камтылган төлөм укуктук порталы пилоттук тесттик режимде ишке киргизилди. Төлөм тиркемеси менен жеке коду же автотранспорт каражатынын мамлекеттик номери аркылуу кирип, төлөнө элек айыптардын жана укук бузуулардын тизмесин билсе болот. Айыпты банк тиркемелери аркылуу айыптын төлөм кодун киргизүү жолу менен төлөгөн учурда токтоотсуз учурда порталга маалымат кирет жана айып боюнча милдеттемелер алынып салынат.